3 жолу тендер өтіп ушул паркта. 3 жолу тең акчасын присвоить этип алыптыр. Бул киши. Мына бизге азыр ушу курган ким курду эле? Строитель кимдер? Строитель. Жок, Подрядчик. Мына строитель мына показали. Биз акчаны алган жокпуз. Акчаны алып кайра өзү присвоить этип алды. 3 жолу бир эле жерге 3 жыл катары менен тендер өткөн. 3 жыл катары менен өткөн тендерди чөтөгүнө салып алган. Ошонун негизинде парктын мына акыбалы бул. Эгерде биз ушинтип мамлекеттин акчасын талаптанып жей бере турган болсок, анда мамлекет каякта калат? Айтып калчы. Эгерде мамлекеттин акчасын талаптанып жей берсе каякта калат? А сиз болсо бул кишини алып келип отуруп чоң кызматты коюп алыпсыз. Кандай сиз? Административдик аймактык реформаны алканда өттү. Түшүнүктүү. Анын айыл өкмөтүнүн биз мындай жагдайында билген эмеспиз. Жок, сиз карабайсыз. Сиз карабайсыз буна. Сиз чоң кызматка коёрду, текшербейсизби? Кадр тандоого, значит, сиздин дагы берип текшергенбиз. Значит, сиздин эмеңиз жок экен. Кадр тандоо боюнча тажрыйбаңыз жок экен. Мүмкүнчүлүгүңүз жок экен. Мына карасаңыз мына. Бул киши могул жерде паркта 3 жолу тендер өткүзүп, айыл өкмөт башчысы болуп, 3 жолу акчаны жеп алган. Парктын акыбалы мына. Мына парктын акыбалын көрүп атасыз. Анан мына паркты дагы чоң кызматка коюп коюпсуз. Мындай адамдар камалыш керек. Ушул парк боюнча 2 иш кылмыш иш козголуп, ушул баягы тендерлерди акча алганы доказать этилди. Далилдер бар. Туурабы? Андан сырткары дагы Андан тышкары дагы 7 гол закупкага катышып, ал жерден мына конкретный коррупционер, элдин, мамлекеттин акчасын талап тоногон адамды сиз алып келип чоң кызматка коюп алыпсыз. Ал жерде жыргатмак беле бул. Азыр бүгүнкү күндө бул бизге шаарынын, биздин борборубуздун бүт мал мүлктөрү ушунун колунда, туурабы? Мүлк ушунун колунда. Имараттар, жерлер баардыгы ушунун колунда, туурабы? Жок, эми бунун колунда эмес, бирок. Жок, ушунун колунда да. Не, ошо жетекчи да ошол жерде. Мурдагы Думинин башчысы ушул да, туурабы? Азыр мени жойгонбуз. Азыр 4-чү управление болуп калды. Эми Думи деп атам, мурдагы Думи деп атам. Болуп турсаңыз, мындай. Внимательно болуп турсаңыз, мурдагы Думинин, туурабы? Мына настоящий коррупционерди алып келип туруп, ушу Думинин башына коюп коюпсуз. Бул эмне дегени? Эмне деш керек? Эмне кылышыбыз керек? Маалыматыбыз жок. Маалымат издегиле да. Койлордун алдында издегиле да муну. Койлордун алдында муну изилдеш керек. Кадр тандоону билиш керек. Кадр тандоону билбестен мына мамлекетибиз ушундай болуп атат. Жерлердеги бийликтен отурган адамдардын баардыгы ушинтип биз канчалык бюджетти топтогонубуз менен биз азыр айтып атабыз да, бюджетибиз көбөйдү деп атабыз, туурабы? Шаардын бюджети көбөйдү деп атабыз. Республиканын бюджети көбөйдү деп атабыз. Бирок көбөйгөн бюджеттин пайдасы тийбесе, анын кимге пайдасы бар? Көбөйгөн бюджетти моундай чиновниктер талаптанып жеп коюп атса, мына парктын акыбалы ушу. Жерге чыгып өзүм көрүп атам да. Мына бул жерлерде ушундай болуп акыбалын жатканын бизге ушу жергиликтүү элдер өзү тартып жүрөт. Жергиликтүү элдер, журналисттер жүрөткөн. Журналисттерге рахмат. Ошо жергиликтүү элге рахмат ушу. Ушунун баарын айтып деп көрсөтүп аткан. Ошону мен көрүп келейинчи өзүм көз менен деп келдим. Көрүп алып, муну көрүп алып ушунчалык ачуум келип атат. Турники деген камак. Тез апарып.